Assalomu alaykum, hurmatli bizning kanalning qattalo'chilari, mal chorva ko'rarmandari, salomatsizlarmi? Mana momday bo'lgan Shvits uylar, Galstin paradosundagi uylar satuga chiqib atadi, to'g'anlar. Mana do'stlar, ayavay sütli uylar ekan, to'g'anlar. Fermer bayke satib atadi ekan, ақша керек deydi. Manaki ушул uylardan içinden birөөсү 5-тут, калган 2-3 тут, manaki аппаратта да саалып атат тугандар. Сүткө издеген бир тугандар көрүңүздөр. Ушул галштиндерди тугандар, жем чөп берсеңиздер өтө жакшы сүттөрдү берет экен. Азыркы учурда 20 литрден ылдый бербейт экен тугандар. Мынакей көрүңүздөр. Жем чөп берсеңиздер 25-30 литрге чейин сүт берет экен. Булардын баасы 215 миң сомдон тугандар. Оптом алам деген бир тугандарга 200 миң сомдон берем дейт тугандар. Көрүңүздөр, номерлерин коюп коебуз, чалып байланышып, ээси менен сүйлөшүп көрүңүздөр. Чүй облусу Сокулук районунда булардын адрес боюнча тугандар. Алдыда торпоктор дагы бар. 1 айдан баштап 8 айга чейинки биз менен болуп каналды колдоп, видеого тырс лайктардан басып көрүп туруңуздар. Алардын маалыматтарын дагы беребиз. Бул торпоктордун сүрөтү бар тугандар. Ээси менен сүйлөшүп көрүңүздөр. 6 ургаачы, 4 эркек, 1 айдан 8 айга чейинки торпоктор, ичинен бир бука да бар. Тугандар, булардын бааларына келип токтолсок, тугандар, баалары 50 миң сомдон 80 миң сомго чейин экен. Көрүңүздөр, мына момундай чоң-чоң бизге жиберген. Оптом алам деген бир тугандар болсо, 65 миңден кылып берем дейт, жалпы саны 10 баш жалпы саны тугандар. Мына ушундай уйларды алам дегендер болсо, чалыңыздар. Сүттүү уйлар экен. Галштин пародасындагы момундай уйлар. Швицтер дагы бар ичинен. Жалпы саны 15 баш. Номерлерине чалып байланышып, сүйлөшүп алсаңыздар болот. Видеого лайк басканды, катталганды унутпаңыздар. Ушундай уйларды издеген бир тугандар болсо, номерлерине байланышып көрүңүздөр. Бааларын келишип алсаңыздар болот. Кимди ким алган болсо буйруп насип кылсын демекчибиз. Ушундай 15 баш уй чыкты тугандар фермерден. Көрүңүздөр. Мынакей баардыгы сарайда турат, байланып, таза. Сарайда да мыкты кырмайт экен байке.